Кыргызстанда азык-түлүк жана башка товарлардын наркы кескин жогорулап жатат. Өзгөчө өсүмдүк майы жана кумшекерге болгон баа өсүп, эл дүрбөлөңгө түштү. Ал тургай азык-түлүк коопсуздугунан кооптонгон жарандар көп өлчөмдө сатып ала башташкан. Мындан улам ири соода түйүндөр да ушул азыктарга көп өлчөмдө сатууга чектөө киргизди. Аны менен катар ири соода түйүндөрү көзөмөлгө алындагы баалар көзөмөлгө алынып, базар баасынан бир топ баада арзан сатылып жатат. Алсак кумшекердин баасы бул соода түйүнүндө 82 сомдон сатылса, ал эми базарда 100 сомдон ашыгыраак баада сатылып жатат. Бул соода түйүнүндө ар бир кардарга кумшекер 1 килограммдан ашык сатылбайт. Келген кардарлар керектөөдөн ашыкча сатып алып жаткандыктан мындай чектөө коюуга аргасыз болушкан. Андагы башкы максат элдерди тынымсыз азык-түлүк менен камсыз кылуу болууда. Ал үчүн алып сатарлар күндө келип товарный запас калбасын деп, чтобы элдин баарына бирдей жетсин деген максатта. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ограничениялары бар. Бир сахар 1 килограммды бир адамга берип атабыз. Майдын ограничениясы 2 литрден койдук, чтобы элдин баарына жетсин, тегиз болсун деген максатта. Ал эми базарлардагы соодагерлер ортомчулар аркылуу кумшекерди дөңүнөн 100 сомдон алышат. Мындан улам айрым соодагерлердин аны алып сатууга чама чаркы жетпей жатыптыр. Аны менен катар товардын башка түрлөрү да жогорулаган. Шакар сатпай атам, мен жок, шакарга акыбалым жеткен жок, ала албай атам. 50 классы келип атат, 5000 болуп атат. 25 классы келип атат, 2,5 болуп атат. Скалатка барсак, нал сена дейт, алыбыз жеткен ап келебиз, алыбыз жетпегенден жок, акыбалыбызга карап басып берип атабыз. Бул учурда ундун баасы да өсүп, кабы 1800 сомдон баштап 2200 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Кыргызстанга ундун көпчүлүк бөлүгү Казакстандан келет. Учурда Казакстандан ун келбей жаткандыктан өзүбүздөн өндүрүлгөн ундар сатыкка чыккан. Ошо 1 сом 50 кошулду да келесине ундун. Азыр ажиотаж жок, көрүп атасыздар. Өзүңүздөр күбөсүздөр, мына ун талашкан, очерт болгон, сурап коюп кеткен, алган алат. Мына сурап кеткендер да көп. Бул багытта азык-түлүк бааларын туруктуу кармоо үчүн мамлекеттик резервдер фондунан Ош шаарынын аймагына 50 тонна өсүмдүк майы жана 40 тонна кумшекер алынууда. Анда кумшекердин килограммы 70 сом, майдын литри 130 сомдон ири соода түйүндөрүндө сатылат. Баалардын соода түйүндөрүндө сакталышын Ош шаарынын мэриясы көзөмөлгө аларын ишендирүүдө. Муну дагы ошол биз азыр ушундай супермаркеттер менен, дүкөндөр менен сүйлөшүп атабыз, ошол жерден реализация сатууну. Мен ойлойм, ошо элдер деле биздин шаардын жашоочулары келип ошондой фиксированный баа менен алып кетсе болот да. Аз камсыздуу адамдарга, жашоочуларыбызга ошол биринчи убакта ошолорго берилүү. Бирок бул мен дагы айтып кетет элем, ошол бул дагы мындай 1 литрден 1 килограммдан берип турганга мүмкүнчүлүк бар. Мен бирок жетиштүү эле келет. Күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктардын негизсиз кымбатташына жол бербөө эскертилип жатат. Анда мыйзам чегинде административдик чара көрүлүп, 5000ден 17000ге чейин айып пул салынат. Баягы складка коюп алып, придерживать этип аткан жокпу, товарга искусственный дефицит создавать этип аткан жокпу деп складтарды изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Биз мына кече бир канча складтарды, оптовый складтарды карап келдик. Андай маселе жок, пока складтан магазинге сатуу түйүндөрүнө чыгарбай атканча. Эске салсак, кризистик кырдаалдан улам өкмөт ага карата антикризистик планды иштеп чыккан. Бүгүн антикризистик комитеттин биринчи кеңешмеси өтүп, кризиске карата бир катар чаралар кабыл алынган. Учурда материалдык резервдер фондунда кумшекердин жана өсүмдүк майынын 3 айга жете турган кору бар. Буга чейин кампалар толукталып, азык-түлүк коопсуздугу сакталгандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Алмагүл Эрке Байгызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.